Кыргыз тили 3-класс. Мугалим Сапаркулова Чынара Жакпековна. Саламатсыңар балдар. Барыңардын маанайыңар кандай жакшыбы? Анда маанайыбызды көтөрүп алыш үчүн бири-бирибизге жагымдуу маанай тартуулап коелук бул смайлинг менен. Анан бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз балдар. Бүгүнкү сабакты мен темасы менен тааныштырып кетейин балдар. Бүгүнкү сабактын темасы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Буга чейин бул сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жөнүндө өтүп келгенбиз. Маалыматыңар бар, билесиңер. Эгерде азыр сабактын жүрүшүндө көңүл буруп турсаңар, бул деген сүйлөмдүн баш мүчөсү турбайбы, бул жөнүндө маалыматыбыз бар деген дагы адамдар, окуучулар болушу мүмкүн. Сабактын максаты менен таанышабыз балдар. Жок, сабактын максатынан мурда мен силерге сүйлөмдүн кичине кайталоо кетиргим келип атат. Өткөн сабакта биз сүйлөмдүн түрлөрү боюнча маалымат алганбыз жалпы. Силерге суроо, сүйлөмдүн канча түрү бар экен? Сүйлөмдүн канча түрү бар негизи эле? Ушул боюнча мен силерге суроо бергим келип жатат балдар. Сүйлөмдүн канча түрү бар? Кана өткөн сабакта эсиңерге түшүргүлө, сүйлөмдүн канча түрү бар эле? Сүйлөмдүн 3 түрү бар болчу, балдар. Сүйлөм жай сүйлөм, суроолуу сүйлөм, илептүү сүйлөм. Андан кийин эми жай сүйлөм деп эмнени айтабыз? Жай сүйлөм ойду жайынча баяндайт. Жай сүйлөмдүн аягына чекит коюлат. Мисалы, мен досума жардам берем. Бир нерсени сурап билүү максатында айтылган сүйлөм суроолуу сүйлөм деп аталат. Мындай сүйлөмдүн аягына суроо белгиси коюлат. Мисалы, сен кимдин кызы болосуң? Күчтүү сезим менен айтылган сүйлөм илептүү сүйлөм деп аталат. Анын аягына илеп белгиси коюлат. Мисалы, дүйнөдө тынчтык болсун. Бак, айлана кандай керемет. Мына булар сүйлөмдүн айтылыш максатына карай түрлөрү болуп эсептелет. Муну сөзсүз түрдө мен эпчи себептен кайталоо кылдым, анткени биз сүйлөп жатканда, жазып жатканда сөзсүз түрдө коюп биз көңүл бурушубуз керек. Кайсыл учурда мен жай сүйлөмдү сүйлөө кебинде колдоном, кайсыл учурда мен суроолуу сүйлөмдү берем. Жана жазууда жай сүйлөмгө кандай тыныш белги коем? Суроолуу сүйлөмдө тыныш белгиси жазууда кандай тыныш белги коюлат? Ал эми илептүү сүйлөм кайсыл учурда мен илептүү сүйлөмдү сүйлөө кебинде колдоном жана жазууда кандай тыныш белги коюлат деген нерсе ар бириңердин эсиңерде болуш керек. Мына ушул нерседен биз туура жазабыз, туура сүйлөй алабыз. Мисалы, илептүү сүйлөмдү биз жай сүйлөм кылып айтсак, ал болбой калат. Жай сүйлөмдү биз илептүү, күчтүү сезим менен айтып койсок, ада туура эмес болот. Суроолуу сүйлөмдү жай сүйлөмдөй кылып айта албайбыз. Мына ушул себептен мен дагы бир жолу эсиңерге салып кеттим, балдар. Эгерде кимде ким эсинде болсо, бул жөнүндө сүйлөм түзсө, диалог түзсө, өз алдынча тексттен жай, суроолуу, илептүү сүйлөмдөрдү тапкан болсо, азаматсыңар, балдар. Анда эмесе бүгүнкү сабактын максаты менен таанышабыз. Бүгүн сабактын темасын билдиңер, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү дедик. Анда биз сабактын максатына көңүл бурсак, бүгүн сабактын максаты 3 максаттан турат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жөнүндө билебиз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү таап, аларды салыштырып, жыйынтык чыгарууга үйрөнөбүз. Өз алдынча сүйлөм түзүп, аны туура жазабыз. Ушул 3 максаттын негизинде бүгүнкү сабагыбыз башталат, балдар. Сүйлөмдөгү сөздөр баш жана айкындооч мүчөлөрдөн турат. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнө баяндооч кирет. Карагыла, сүйлөмдөгү сөздөр, биз түзүп жаткан сөздөрдө сөзсүз түрдө баш жана айкындооч мүчө бар экен, балдар. Эми карагыла, мен силерге сүйлөм бердим. Эми ушул жерден өзүңөр ойлонуп көрсөңөр болот, балдар. Сүйлөмдүн бул жерде баш жана айкындооч мүчөлөрү бар бекен же жок бекен? Тоолордун чокуларында жайы, кышы, ак мөңгү жатат. Бул сүйлөм. Сүйлөм эмнелерден куралды? Сөздөрдөн куралды. Сүйлөм айтылыш максатына карай кандай эки сүйлөм экен?
жай сүйлөм экен. Эми ушул жерден карайбыз балдар. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бар бекен, же сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жок эле бул түзүлүп калдыбы балдар? Карагыла. Ушул жерден өзүңөр тапканга аракет жасайсыңар. Мен силерге азыр аны сүйлөмдүн баш мүчөлөрү жөнүндө аныктама окуп беремин. Анан өзүңөр ойлонуп көргүлө. Ушул сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бар бекен. Сүйлөмдө негизги ойду ээлеп турган жана анын кыймыл аракетин билдирген сөздөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Карагыла. Сүйлөмдө негизги ойду ээлеп турган деп атат балдар. Мынакей сүйлөмдө негизги ойду ээлеп туруш керек экен. Жана алардын кыймыл аракетин билдирген сөздөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат. Мөңгү жатат. Карагыла. Эмне мөңгү, эмне кылат, жатат. Мына сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Эгерде биз бул жерде тоолордун чокулуна жайы, кышы ак деп койсок, эмне болду? Сүйлөм түшүнүксүз болуп калды. Ал эми сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бул жерде кайсы болуп атат? Сүйлөм негизги ойду ээлеп тургандар. Мөңгү жатат. Эмне мөңгү, эмне кылып жатат? Жатат. Кандай мөңгү? Ак мөңгү деп анан сөз түркүндөрү кете берет балдар. Түшүнүктүү болуш керек. Ошондо сүйлөмдөгү негизги ойду ээлеп турган жана анын кыймыл аракетин билдирген сөздөр сүйлөмдүн баш мүчөлөрү деп аталат балдар. Эми сүрөткө көңүл бурабыз балдар. Сүрөттө биз кимдерди, эмнелерди көрүп турабыз. Көңүл бургула балдар. Сүрөттөн биз кимдерди, эмнелерди көрүп турабыз. Алар эмне кылып жатат? Мен мына сүйлөмдө эле мен силерге эмне кылып атам? Баш мүчөлөрүнүн суроолорун берип атам. Кимдерди көрүп атабыз, эмне кылып жатат сүрөттө? Кана балдар, бүгүнкү темага бул аябагандай эле байланыштуу. Менин агам жана жеңем айылда жашайт. Агасы менен жеңеси кайсыл экен, көңүл бургула. Кимдер жашайт экен айылда? Алар дыйканчылар. Жер жемиштерди отургузушат жана суугарышат. Жазында жер жемиштерди отургузушат жана суугарышат. Күзүндө түшүм жыйнашат. Карагыла эми бул жерден биз сүйлөмдү түзүп алдык балдар. Сүрөткө карап биз сүйлөм түздүк. Сүрөт менен биздин сүйлөмүбүз дал келдиби балдар? Дал келди. Ошол себептен азыр биздин эң негизги бул жердеги таба турган нерсебиз сүйлөмдүн эмнелерин табышыбыз керек балдар. Баш мүчөлөрүн табышыбыз керек. Тема сүйлөмдүн баш мүчөсү болгондуктан сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн тапканга аракет кылабыз. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн билиш үчүн ким эмне, кимдер эмнелер, эмне кылып жатат, эмне болду, эмне болот деген суроолорду беребиз, балдар. Ким? Агам. Ким? Жеңем. Эмне кылышат? Жашайт, кыймыл аракети. Кимдер? Алар. Кимдер? Дыйканчылар алар. Жер жемиштер отургузушат. Эмне кылышат? Отургузат, отургузушат. Эмне кылышат? Суугарышат. Эмне? Түшүм. Эмне кылышат? Жыйнашат. Мына сүйлөмдүн ичинен биз сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн сүйлөм түзүү аркылуу биз эмне кыла алдык? Таба алдык балдар. Эң биринчи сүрөткө көңүл бурдук, сүрөт боюнча ой жүгүрттүк. Анан эмне кылып бердик биз? Ошол сүрөткө карата сүйлөмдөрдү түздүк дагы. Сүйлөмдүн ичинен биз эмне кылдык? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн таба алдык. Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү биз айттык, сүйлөмдүн баш мүчөлөрү сүйлөм ичинен эң негизги ойду ээлеп турат. Менин жана айылда жашайт деп койсок, сүйлөм эмне болот экен? Түзүлбөйт экен. Ошол себептен бул жерге сүйлөмдүн баш мүчөлөрү керек болду. Ким? Агам. Ким? Жеңем. Жашайт. Бул жерде сүйлөмдүн баш мүчөлөрү агам, жеңем жашайт.
Алар дыйканчылар мына сүйлөмдүн баш мүчөлөрүнөн гана эмне болуп берди? Сүйлөм түзүлдү бизде балдар. Жазында жер жемиштерди отургузушат жана суугарышат. Эмне кылышат? Суугарышат. Эмне кылышат? Отургузушат. Эмнелерди? Жер жемиштерди. Мына балдар көрдүңөрбү? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү сүйлөмдө негизги ойду ээлеп туруп, сүйлөмдү толугу менен эмне кылып берет экен? Толуктап, тактап берет экен балдар. Ойлойм, кайсы гана сүрөттү көрбөсөңөр, сүрөт аркылуу сүйлөм түзө алат деген ойдомун балдар. Ошол эле учурда сүйлөмдүн баш мүчөлөрсүз сүйлөм эмне болот экен? Түзүлүшү кыйын экендигин билишиңер керек. Сөз түрдө сүйлөм түзүп жатканда сүйлөмдүн баш мүчөлөрү керек балдар. Эми сөздүн ар бир тамгасынан башталган сөз таап сүйлөм түзгүлө. Сүйлөм түзөбүз деп айтсак да болот. Эми түшүм деген сөздү алдык бул жерде балдар. Эми бул жерде мына үй болгондуктан бул жерде бир үнү таштап кеттик балдар. Эки жолу кайталанбасын деп силерге. Түшүм Т, Ү, Ш, М. Бул жерде үй эки жолу кайталангандыктан бул жерге жазган жокпуз. Эми ойлонобуз балдар. Кана кандай кылып сөздүн ар бир тамгасынан башталган сөз таап сүйлөм түзгүлө деди. Сүйлөм түзүп көрөйүкчү биринчи тамгага. Тоо. Т деген тоо деген сөздү таптык. Т деген тамгадан ага сүйлөм түздүк. Тоонун абасы таза болот. Туура деп ойлойсуңарбы балдар? Туура балдар. Экинчи сүйлөмгө аракет жасайбыз балдар. Үй. Эртең биз жаңы үйгө көчүп барабыз. Шаар. Биз бүгүн шаарга барып келдик. Мөңгү. Бийик тоолордо кардын толук эрибей топтоло бериши мөңгүнү пайда кылат. Биз эмне кылдык? Ар бир бул жерден да көңүл бургула балдар. Бул жерде дагы ар бир сүйлөмдүн ичинде сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бар. Ансыз сүйлөм түзүлө албайт. Өзүңөр карап таап көрүүгө аракет жасагыла балдар. Таап көргүлөчү балдар. Бул жерде кайсы сүйлөмдөрдө сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болушу мүмкүн. Акыркы сүйлөм силерге көрүнбөй калды болуш керек, бирок мен окуп бергенге аракет жасайм. Бийик тоолордо кардын толук эрибей топтоло беришинен мөңгү пайда болот деген сөз. Балдар, мен экран жабып калды бул жакта. Эми биринчи сүйлөмгө көңүл бурабыз. Эгерде иштептерими жазып олтурамын деген болсоңор жазып олтургула балдар. Тоонун абасы таза болот. Баш мүчө кайсыл? Эмнеси абасы таза болот? Сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Эртең биз жаңы үйгө көчүп барабыз. Ким? Биз көчүп барабыз. Ким? Биз көчүп барабыз. Сүйлөм баш мүчөлөрү. Бүгүн биз шаарга барып келдик. Барып келдик. Ким? Биз. Бийик тоолордо кардын толук эрибей топтоло беришине мөңгү пайда кылат. Тоолор мөңгү пайда кылат. Эмне кылат? Пайда кылат балдар. Түшүнүктүү болуш керек. Эми кичинекей Асан жана энеси дейт. Бул текст, бул сүйлөкөбүздү өстүрүш үчүн, сөз байлыгыбызды кеңейтиш үчүн биз ар бир эмнеде тексттерди колдонуп отурабыз балдар. Эми бул жерден карагыла. Атасы, баласы кат жазышып атат. Мен окуп бергенге аракет жасайын. Анан силер дагы көңүл бургула. Бул текст эмне жөнүндө экен? Эмне жөнүндө айтылды? Бул текстке өзүңөргө болгон ой пикириңерди айтсаңар болот, жоксо жазсаңар болот балдар. Кичинекей Асан жана энеси дейт. Эмне жөнүндө айтылды, эмне жөнүндө сүйлөштү? Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп, бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Мен деле апама берген жардамдарым үчүн акча сураганга акым бар турбайбы деп ойлойт.
Эртеси апасы ашканага келип, үстөлдүн үстүнөн кагазга ириети менен жазылган эсеп таап алат. Ал кагазда мындай деп жазылган экен: апасынын Асанга төлөй турган карыздары: дүкөндөн быштактарды көтөрүп келген үчүн 50 куруш, каттарды поштага алып барып салып келген үчүн 40 куруш, апасына жакшы бала болуп берген үчүн 60 куруш, гүлдөргө суу куйган үчүн 100 куруш, баардыгы биригип 250 куруш. Куруш деген бул акча. Карагыла, эми ушул жерде биз ойлоно турган эмне бар, балдар? Анан сүйлөмдүн баш мүчөлөрү бар, көңүл бургула. Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп бөлмөсүнө жүгүрүп кетти. Атасы бул жерде өзүнүн бере турган карыздарын жазып жаткан экен. Эми ушу баланыкы туура деп ойлойсуңарбы? Апасы баласына карыз болобу же баласы апасына карыз болобу? Ушул боюнча ой жүгүртөбүз, балдар. Эми карагыла, биринчи сүйлөмдүн баш мүчөлөрүн тапканга аракет кылып көрөйүк. Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Ким? Асан. Эмне кылып кетет? Жүгүрүп кетет. Мен деле апама берген жардам үчүн акча сураганга акым бар турбайбы деп ойлойт. Эмне кылат? Ойлойт. Ким? Мени. Мына сүйлөмдүн баш мүчөлөрү. Ошондо тексттер дагы, сөздөрдө текстте дагы сүйлөмдүн баш мүчөлөрү болот экен, балдар. Эми негизги сөздөр, анан көмөкчү сөздөргө көңүл бурайык. Негизи эле сүйлөм жана биз айтып аткан баш мүчөлөр, анан деп атпайыкпы? Ошол сыяктуу эле тексттин ичинде да негизги сөздөр болот. Ошол негизги сөздөрдүн жардамы жана көмөкчү сөздөрдүн жардамы менен текст курулат. Негизги сөздөр карагыла: Асан, көмөкчү сөз кичинекей, жүгүрүп кетет. Кайда? Бөлмөсүнө. Мен, акым бар, эсеп таап алат. Эми карагыла, Асан жүгүрүп кетет, мен эсеп. Бул негизги сөздөр, тексттин курулушуна жардам берген сөздөр. Булар негизги сөздөр болуп эсептелинет. Ал эми ошого эле дагы текст эмне болуш үчүн бизге көмөкчү сөздөр дагы жардамга келет, балдар. Ансыз биз эмне кыла албайт экенбиз? Текстти толугу менен түзө албайт экенбиз, балдар. Мына ушуга дагы көңүл бурушуңар керек. Эми тексттин бул жагынан деле силер тапсаңар болот, негизги жана көмөкчү сөздөрдү. Мен силерге 4 гана сүйлөмдү жардам кылып берип койдум. Анан дагы өзүңөр ойлонуп эмне кылсаңар болот экен? Негизги жана көмөкчү сөздү тапсаңар болот экен. Эми карагыла, каармандар окуя болгон жер, окуя болгон мезгил, окуя дейт. Окуя ким жөнүндө болду? Атасы, баласы жөнүндө болуп атат. Апасы. Каармандар берде атасы, баласы, апасы. Окуя болгон жер бул үй бүлөдө болуп жаткан окуя. Окуя болгон мезгил бул атасынын кат жазып жаткан, барактарга өзүнүн эмесин, карыздарын жазып жаткан мезгил. Мезгил бул жерде толук да берилген эмес, балдар. Мен силерге башыңарды адаштырып албайын. Бул жерде каармандар атасы, баласы, апасы. Окуя болгон жер бул үй бүлөдө, өздөрүнүн үйүндө болуп жатат. Окуя үй бүлөдөгү окуя деп айтсак болот. Эгерде кимде ким жок, бул мен каармандар булар деп мен айтат элем деген оюңар болсо, класстерди көрүп атпайсыңарбы? Ушул боюнча өзүңөрдүн дагы иштептериңерге жазып койсоңор болот, балдар. Түшүнүктүү болду болуш керек деп ойлоймун. Анда эмесе үйгө тапшырма алабыз. Текст окуп, текстке суроо беребиз. Текст окуйсуңар, балдар. Текстке кандай кылып суроо берсек болот? Мен силерге биринчи сүйлөм боюнча маалымат берип кетейин, кантип суроо бере алсак болот. Кичинекей Асан атасынын төлөй турган карыздарын эсептеп жатканын көрүп бөлмөсүнө жүгүрүп кетет. Кандай кылып суроо берсек болот? Асан эмне үчүн бөлмөсүнө жүгүрүп кетти деген суроону берсек болот. Анткени суроо бергенден кийин, текстке карай суроо бергенден кийин биз кайра ошол тексттен ошол жоопту ала алышыбыз керек. Тексттен чыгып кетүүгө бизге болбойт. Эгерде биз тексттен сырткары суроо берсек, биз ага жооп таба албай калышыбыз мүмкүн. Ошондо биринчи сурообуз кандай болот экен, балдар? Асан эмне себептен бөлмөсүнө жүгүрүп кетти?
Эртеси апасы ашканага келип үстөлдүн үстүнөн кагазга ирети менен жазылган эсеп таап алат. Апасы эмне таап алат? Мына ушундай суроолорду бересиңер балдар. Биздин бүгүнкү сабагыбыз аягына келип жетти балдар. Үйгө тапшырма түшүнүктүү болуш керек деп ойлойм. Дагы бир жолу окуп коеюн. Үйгө тапшырманы текстти окуп, текстке суроо беребиз. Ошол тексттин ичинен гана суроо бергенге аракет жасайбыз балдар. Саламатта калгыла. Ушуну менен сабагыбыз аягына чыкты балдар.